Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө алыскы Аксы районунун Ак Суу айылынан чыккан биздин мекендешибиз дүйнөнүн 2 жолку чемпиону жана ошондой эле көчмөндөр оюнунун дагы 2 жолку чемпиону Шаршеналы уулу Мадаминбектин спорттогу ийгиликтерин иликтеп көрсөк, анда эмесе көрсөтүүнүн соңуна чейин биз менен болуңуздар. Бетиме белге кайла сартка, белде чоёбуз. Этет биздин чоёбу. Энке. Биринчи негизи бул баягы отборлордо, чемпионаттарга негизи даярданабыз. Бул айылга келип 1 ай физикага иштейм да. 1 айчы бул эртеменки саат 10-до тренировка. Эртемен бияка чуркап келебиз, скоренебиз, анан ошол жерден отработка иштейбиз. Анан кичине кач көрөбүз, анан кетебиз үйгө. Бул идея кимдин идеясы болду? Ушундай тоого чыгып алып машыгуу же өзүңөр ушинтип ойлоп таптыңар? Бул идея бул мен өзүм агаларым, анан баягы интернеттен көрүп, анан өзүм агайым да ушундай тренировкалар кылат, анан негизи ушу идея да. Бул ушул азыр бул жер шамал экен да, аябай кандайчы? Ден соолукка зыян келбейби? Мисалы, суукта жүгүрсө мындай өпкөгө зыян деп дагы айтып калышат да айрым спортчуларчы. Бу жерден биз өпкөдө жылуу кийинебиз, тренировка кылып, кайра эле терди кургатпай үйгө чуркап кетип калабыз да. Таза аба, анан баягы тоонун башында аба суюк да, ошого бу жерден тренировка кылып барып туруп, шаарга барып баягы соревнованияларда күрөшсөң чарчабайбыз да. Демек баягы абасы таза, түтөк бар жерлерде машыккан адам шаарга баягы төмөн жерлерге барганда мындай чарчабай оңой олтоң болот. Оңой олтоң болот. Азыр кандай машыгууларды өткөрөсүңөр? Ошону биздин телекөрүүчүлөргө көргөзүп өтпөйсүңөрбү? Азыр кырга чуркап келебиз. Булар эки таш ыргытып келебиз ылдыйдан өйдөгө. Прогиб. Азыр жүгүрүп келдиңер, азыр демек таштарды кандай көтөрүп өйдө карата ыргытасыңар? Көтөрүп өйдө карата прогиб ыргытабыз. Анда көргөзсөңөр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул машыгуунун кандай кыйын экенин өзүңөр көрдүңөр. Мен дагы практика жүзүндө деп коет, ошол өзүм аткарып көрөйүн. Мен жеңилирагын көрөйүн, Мадамин. Жеңилирагын, буну көрөйүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен мындай аркага ийилип ыргыта албайм, бирок жөн эле ыргытып көрөйүн. Өзүңүздөр күбө болгондой биздин кыргыз балбандары эч кандай бир баягындай шаймандарды колдонбой эле мондай таштарды менен дагы машыгып, ушул көчмөндөрдүн 2 жолку бул Мадамин мырза дүйнөнүн 2 жолку чемпиону болуптур. Мадамин мырза азыр ошол өзүңүн жетишкен ийгиликтерин үйгө барып тааныштырып өтсөң, анда эмесе үйүңө барайын. Мадамин мырза, мына бул жерде ийгиликтериңиз аябай көп экени көрүнүп турат. Биз дагы билебиз, көптөгөн ийгиликтерди багындыргансыз. Мына жакында эле 80 килограммдык салмак койтуп, анда да чемпион болдуңуз. Ушул жерде өзүңүздүн эсте калаарлык бир ушундай аябай кызыктуу бир жеңиштериңизден биздин телекөрүүчүлөргө бөлүшүп кетсеңиз. Бул аябай кызыктуу жеңишим. Бул 10 классымда 1-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда. Бул алтын медалды 60 килограммда ушу чемпион болгом да. Эң башкы ушу мени күрөшкө сүдүргөн ушу медалым болгон да. Казан шаарында өткөн бул чемпионат мир белбоо күрөштөн. Ошондо күмүш медалга ээ болдум да. 68 килограммда. Биринчи жолу ошо заграница ошо
Уфага бардым да. Ошондо мындай сезимдер болгондо, коркунуч сезимдер, сүрдөнүп, ошого себеп болуп, ошо күмүш медаль алдым да. Негизи ал түркмөн палбаны менен чыккам. Түркмөн палбанын уткам, просто эме болуп түркмөндөр болуп тартып коюшту да судья жаатынан. Калыстык жактан. Кемчилик кетиптир да. Бул медалым болсо 2017 Баяман Эркинбаевдин алыш күрөштөн гран-при болгон. Гран-при. Ошодо биринчи место болдум. 70 килограммда Өзбек палбан менен чыгып, Өзбек палбанын утуп, ушу биринчи место болдум да. Бул 2017 бүткүл дүйнөлүк Азия оюнунда, жабык имаратта, Ашхабад шаарында өткөн. Азиатский игрда 3-чү место болуп калдым да. Коло байгеге белимен травма алып ошол убакта белим көтөрө албай, ошо белиме уколдорду сайдырган күрөшкөм да. Ошо себеп болуп 3-чү место болуп калдым да. Бул медаль кече жакында өткөн, 2 жума мурун өткөн декабрь айында Абсамат Масалиевдин турнири болду, международный. Ошого Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан келди. Ошондо өзү негизи 70 килограммда күрөштүм да. Бул 80 килограммга өтүп чемпион болдум. Биринчи жолу 80 килограммда. Кайсы күрөштүн кайсы түрүнөн? Күрөштүн алыш түрүнөн. Алыш. Ушул жерде суроо пайда болду да. 70 килограммда күрөшсөңүз өзүңүз. 80 килограммга кандай салмакты кандай көтөрдүңүзбү? Бул салмакты көтөрдүм. Быйыл чемпионат Кыргызстанга ошо 80 килограммга күрөшөм деген ниеттет. Мен айтайын дегеним, 80 килограммга салмакты көтөргөндө кыймыл мындай кечеңдеп кыйынчылык жаралбайбы? Кыймыл кичине кечеңдеп кыйынчылык жаратат экен. Ошого көбүрөөк тренировка, көбүрөөк эмелерди талап кылып атат да. Көбүрөөк машыгууларды өткөрсөңүз, кайра арыктап кетпейсизби? Жок, арыктабайм. Вес уже көтөрүлдү. Өзүнүн убакыт сааты келди, вестерим көтөрүлдү. 2018 бүткүл дүйнөлүк 3-чү көчмөндөр оюнунда коло байгеге болдум да. Кыргызстанда өткөндө. Коло дейм да, күмүш байгеге. 2-чи орунда. 2-чи орунда. Ушундай бир жогорку деңгээлдерди, сыйлыктарды алганда сизде кандай сезимдер болот негизи? Мисалы, сиз уткандан кийин туугандарыңыз, кыргыз эли дегеле артыңызда күтүп турат да сизди. Айылыңызга келатканда болобу, каякта сиз ошолорду ойлоп аябай толкунданасызбы? Бул айтып бүткүс сезимдер болот. Буну сөз менен айтып жеткизе албайсың да. Шаршиналы уулу из Кыргызстана Имедов Росымурат. Так, еще одна попытка. Так, есть, здорово. Чистый. Все-таки победу одерживает наш кыргызстанский спортсмен и проходит дальше. Бул медалдар баягы окуп жүргөндө школьникте, мектепте, Спартакиада. Ошондо алган медалдарым, бул жеке чейин жалаң биринчи место да. Бул 1, 2, 3, 4, 5 катар. 5 катар биринчи орун. Биринчи күрөшкө жаңы аттанганымда биринчи место, 3-чү место болгом да, бул медалды алгам. Биринчи күрөшкө жаңы аттап, жаңы күрөшүп баштаганда. Демек сиз үчүн эң кызыктуу, эсте калган ушу спортчулардын ар дайым ошондой эсте калган. Мени ушу түрткү болгон да спортко. Ошондой эле бул мастер спорта значоктор, бул бизди спортко сүзүрөгөн, спортко алып келген ушу себепкер болду да. Ушуну көрүп, бул ким? Бул өзүмдүн бир тууган агам Кымбат Акишев. Бир тууган агам? Бир тууган агам. Ушулар ушуну көрүп, биз да кичине спортко түрткү болуп, ушу себепкер болду ушул нерселер. Бул дипломдор экен да? Бул дипломдор, эсептеп бүтө албайт экен. Эсептеп. Бул жерде мен таң калып атам да, бул атайын тигип койгонсузбу ушинтип? Неге тигип койгонсуз? Бул өзүм баягы туугандарым, досторум баягы медалды мага айтпай, баягы көрүнүш болуп алып кетип калып, ошого бул жоголбосун, эстелик болсун деп ушундайга тигип туруп бекитип койдум да, ороп.
Мадам жөнүндө эми айтып кетсек, айтып өзү сөз менен жеткизе албайбыз да бунун ийгиликтерине, бүгүнкү кылган канчалык тер төгүп, мээнет кылып, Кыргызстанга ошончо Кыргызстандын желегин көтөрүп, кыргыз элине болгон баягы башка мамлекеттерге дүйнөгө таанытып, айыл жер кезинде бүгүнкү күндө жаш өспүрүмдөрдү тарбиялап, эмгеги менен, өзүнүн күчү менен эч кандай баягындай финанси акча жагынан каржылаган эч ким жок, ошо өзү менен өзү тарбиялап келип атат да. Айтып сөз менен көп нерсени айтып берсек, баягы сөз көп дейт, сөз менен жеткизе албайбыз. Көп ийгиликтер жатат бүгүнкү күндө. Эмгеги аябай чоң. Kızlar jengişke Şaşırnalı oğlu Madambek eski. Ооба, элдин сыймыгы болуп атат. Ушу бул өзү кичинекейинен эле ушундай спортко кызыгып, агалары спортсмен болгондуктан ошолордун аркасы менен көп тойлордо, көп мындай жетишкендиктерге жетишип келип атат. Жакшы. Анан ушул жерде машыкканда качан көрсөң 1 саат да жаның тынбай машыгат. Айлы карасаң тоодун үстүндө, айлы карасаң турникте азынып, тамак да ичпей, немени көздөп чуркайт, залды көздөп. Залда ушу жаш балдарды топтоп, мияктагы айылдагы балдарды топтоп, баардыгын жыйнап алып, ушинтип үйрөткөн балдары деле көп болуп калды. Ушундай тырышчаак, зээндүү өстү. Көп жактарга Полшага барып келди, Туркияга 2 жолу барды, Россияга барды, жанагы Татарстанга барды, ошентип келди. Ошо дайым эле ошо алыс жактарга барып, алыс жактарда жүргөндө аябай кооптоном. Балам аман-эсен келсе экен деп Кудайдан түндүр күндүр суранып, Алладан суранып отурам. Өмүрүн берсин, ден соолугун берсин. Дайыма күрөштөрүнөн биринчиликтерди алып, Кыргызстандын желегин желбиретип, аман-эсен келсе экен деп отурам дайым эле. Assalomu alaykum. Кичинекейинде эле тырышчаак, ушунчалык аракетчил, спортко жанын берген бала болгондо, кичинекей кезинен элечи. Бул могу залга чейин эле бул өзүнүн үйүндө кызыгып, түнү күнү уктабай тренировка кылып, чуркап, ушул өзүн спортко аябай берип, күрөшүп, күрөштөрдө дагы бир ийгиликтерди, тойлордо ийгиликтерди көргөзүп, ушундай бул өзүн өзү ушунчалык спортко берген бала болчу да. Көп жерлерде мынау айлык 12 айлык өкмөтүндө күрөштөр болуп, эме алып, соревнованиялар. Турнирлер болуп, ошо турнирлерде анан айдын ичинде тойлордо ушул жерлерде күрөшүп жүрүп, анан аракетчилер ошо элге кичине спортко кызыгып көрүнүп, негизи ошо 16 жашында чемпион болду. Бунун аркасынан классташтары ошол жерде кабар көргөн балдар. 5 бала чыкты биздин ошо айылданчы. Баягы Кыргызстанды 5 жолу утуп алды. Жабык имараттар аралык азиатский играда Ашхабадда өткөн. Жерде 2 медалды, коло медалды багындырды. Анын негизинде ошо тренер катары мени тиги жаңы жылдын алдында тренери деп грамоталарды алды. Эми чоң толкундагы болот экен, биз эмес эл, биз ушу окуучулар ушу мадамды көрүп өзү келип атат. Урматтуу эле көрүүчүлөр, мына Мадам мырзанын ушул машыктырган жана өзү машыккан залды, спорт залды көрүп атасыздар. Мадам мырза, айтсаңыз, мына мен өз көзүм менен көрүп, өзүм ушул жерде отурам. Чынын айтсаңыз, мына залыңыз суук экен. Шарты дагы чынын айтканда эми жогорку деңгээлде эмес экен. Ушу машыгуулар кандай болуп атат бул залда? Бул залда машыгуулар аябай жакшы. Залдын сууна карабай тренировка кылып атабыз. Бул залды биринчи бул залда залы жок эле, биз каарда күрөшүп, үйдө эме баягы койдун кыйын салып алып күрөшүп, ошентип эле чоңойдук да. Ага чейин зал жок болчу. Ага караганда бул жер жакшы да. Ага караганда бул жер жакшы да. Сен үйдүн эң кенже баласы экенсиң да. Үйдүн эң кенже баласымын.
эми чоң спортко аралашыш үчүн айылдан шаарга кетишет да көбүнчөсү. Ооба. Сен айылда элесиңби же шаарда жашап атасың азыр учурда? Азыркы учурда баягы каникулдарда, эмелерде айылда келип тренировка кылам, отборлордо, чемпионаттарда 2 ай 3 ай калганда шаарда барып, шаарда тренировка кылам. Карала барың. Мынакей. Кана, кетти. Көрдүңбү? Кетти, мына. Ошондой кирип, кайда иштейсиз? Мына, иште. Кола. Эки неме колайт мен мына. Кайда киресиз да? Кайда иштейсиз? Кола. Кайда моюндан киресиз мына. Кайда иштейсиз мына. Мына, көрдүңбү? Давай, эки-экиден турабыз. No, никак. Здесь номер ставить. Get турабыз, ордонузга. Пасечка. Сыныпка. Туга кара сен. Кет. Саламатсыңарбы, жаш спортчулар? Саламатсыз. Урматтуу биздин жаш спортчулар, мынакей бүгүн силердин агайыңар мындай айтканда Маданбек Шершенал уулу өзүнүн жетишкен канчалык ийгиликтерге жетишкенин жакшы билесиңер. Силер дагы ушул агайыңардай болуп, талбай эмгектенип, кыргыздын желегин силер да агайыңардай болуп, бүт дүйнө жүзүнө желбирете бергиле. Мына ошондой ийгиликтерге жетишкендиги үчүн бүгүн агайыңардын Аксыр районунун 90 жылдыгына карата юбилейлик медалы менен сыйланып отурат. 90 жылдыкта бул агайыңар өзү башка жака күрөшкө кетип калганына байланыштуу тагылбай калды эле, бүгүн такканга уруксат этсеңиздер, а? Кел балам. Болсун. Ийгилик Буйруса, бул өзүм аркаман, өзүм мүкөлөрүмү, өзүм бул Ак Суу айылынын балдарын жана жаш балдарды өстүрүп, өзүмдө кылып үйрөтүп, ушу Кыргызстанга чоң салымдарыбызды коштук дейбиз да. Кыргызстан желегин желбиретип, гимнин ойнотуп. Урматтуу эле көрүүчүлөр, Мадан мырзага ийгилик каалоо менен биргеликте бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Өлкөбүздөн ар дайым ушундай мыкты спортчулар чыга берсин. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча.